Азыр ушуну да төлөп бере албайт булар. Сурак алыш керек. Абылгазиевди сурак алыш керек. 36 класста өлбөй атат го. Эмне үчүн 26 класста өлөт дедиңер? Скелчинович үчүн пандемия кырдаалын эми буга чейин эле айтып келдиңиздер, алдын алса болот депчи. Мына эми чет өлкөдөн мына мигранттар баардыгы ушул медицина тармагындагы керектүү нерселерге акча которуп өздөрү кылып атат. Анан мынакей Космосбек Чолпонбаевди, Абылгазиевдин өзүн баш кылып жоопкерчиликке тартыш керек деп ушундай сөздөр болуп атат. Негизи ушунун баардыгын алдын алып калса болот беле, анан булар жооп бериш керекпи? Эң азыркы күндүн актуалдуу суроосу ушул болуп тур да. Ушул кара тумоого же болбосо коронавирус тажы вирусуна каршы илдетке деп Кыргызстан эл аралык уюмдардан, батыш мамлекеттерден, бай уюмдардан 627 миллион доллар жардамга келишимге кол койду. Анын 321 миллион доллары келип түштү. Бул деген 47 миллиард сомдун 25 миллиард сому келип түштү. Ушунча каражат менен анан кийин ошого туруштук бере албай бүгүн карапайым элди кайгыга салган өкмөттүн жоопкерчилиги каралыш керек да. Эл эмне үчүн бүгүн бушайман? Эл эң ириде келген акча кайда кетти деп атат. Анан өкмөттүн биринчи вице-премьерлери айтып атпайбы? Биз отчет бербейбиз депчи. Эмнеге отчет бербейбиз? Эгер келген акчаны мен айтып коеюн, 627 миллион доллардын 166 миллион доллар калган грант, ал бекер берилген акча. Калган 461 миллион доллар бул кредит. Кредитти сен жана мен эл төлөйт. Эл төлөгөн акчанын эл эсебин алыш керек. Азыркы өкмөт ар бир тыйынына чейин эсептеп бериш керек, ачык чыгарыш керек. Бул жакка кетти, бул жакка кетти, бул жакка кетти депчи. Мен айтайынбы? Булар вируска эмес, булар минуска иштешкен. Мен бир жолу кыйкырбадым эле жогорку кеңештен. Вирус бар, вирус тартта минус бар деп. Булар вируска эмес, минуска иштеди. Мисалы коронавируска каршы келген акчага булар 3 миллион долларга буудай алышты Батыр резервке. 200 миллион сомго буудай алды, анан 100 миллион сомго булар жана мейли таркатпады пакет. Маны канча таркатты, канча пакет, баасы канча керек эл өзү карап алыш керек. Дары-дармектер алынган эмес да. Эмне үчүн 25 миллиард сомду алып туруп, анан сен 20 ИВЛ алдың? Эмне ушулбу өкмөттүн күрөшө турган? Анан бүгүнкү күндө Политклиника сайтынын башчысы Дилбар Алибова ошол жардамга келген акчалардын, каражаттардын кандайча пайдалангандыгы, тендерлердин өткөрүлүшү, биз мыйзамдын баардыгын даярдап бердик. Жогорку кеңеш өзүнүн милдеттерин аткарып туруп, өкмөткө бүт жеңилдиктерди алып бердик. Өкмөт ушул жерден коррупция кылды да. Коронавирустан коррупция вирусу күчтүү болуп кетпеди. Булар келген акчаны туура эмес пайдаланышты, максатсыз пайдаланышты. Анын баарын ачыктап чыгарып койду. Анан кийин эми Политклиника алып чапчыккандан анан кылмыш ишин каржы полициясы козгоду. Буга чейин эмне кылып отурду каржы полициясы иш козгобой? Анын баарын билинген да. Анан чыкты жанагы дары-дармектерди кымбат саткан компания, мен бул партияга чыкканда тиешем жок. Сен тиешең бар, тиешең жок, кеп анда эмес. Кептин баардыгы эмне үчүн кымбат? Эмне үчүн кымбат сатып алынды, анан эмне үчүн элге жетпей калды? Болду, ушул эле суроого жооп бериш керек. Анан кийин азыр эми Космосбек Чолпонбаевди суракка чакырып атпайбы каржы полициясы ошол кездеги самдоочу? Ал башкаруучу эмес, ал аткаруучу да. Бул киши башында туура эмес алып келген. Буну Абылгазиев өзү алып келген. Мен ошондо буну Чолпонбаевди сунуштаганда эле мен каршы чыккам. Ошондо Абылгазиев менден 6 ай убакыт сураган. Эгер иштей албаса кетирип коюш батыр депчи. 2,5 жыл сүйрөдү ушуну. Бирок бул дары саткан адам да, бул дары жазган адам эмес да. Бул фармацевт. Бул хирург эмес, терапевт эмес, бул орун билбейт, бул орун айтып турган дары сатканды билген адам болчу. Мурун дагы бул ушундай иштер менен ГКМда буга козголгон кылмыш иши бар болчу. Именно дары-дармек менен. Бул 2-3 айдай жатып да чыкса керек эле. Мен буну да айткан болчумун. Мына бул болбойт деп. Мына бүгүн азыр жанагы мендеги маалыматтар боюнча бул адамды Кыргызстанга келген дары-дармектерди башка мамлекетке өткөрүп сатып жибергендиги тууралуу кылмыш козголуп атат. Кептим бар. Бул дегенче мындай саясат бул көрпенделик эмес, бул көкмейлик эмес, бул уурулук эмес, бул чыккынчылык. Бул өз элинде кылган чыккынчылык. Анан ошого жол берген өкмөт бул өз элине кылган өкүмзарлык. Анан азыр Алтынай Сейитбекованы дагы суракка чакырып турда. Мен ачык айтып коюшум керек да. Абылгазиевдин өкмөтүндөгү эң адилет иштеген, эң ак жеринен ак эмгеги менен так жүрөгү менен иштеген бул Алтынай Сейитбеков болчу.
Аны бир болгон нерсеси Бабановдон жардам сурап койгондугу үчүн кызматтан кетиришкен. Мен буну ачыктап коюшум керек. Аны эмне үчүн кызматтан кетирди? Эмне үчүн кызматтан кетирди? Эмне үчүн штабты башкарган Боронов кеткен Алтай Сейитбековну кетирди? Алтай Сейитбек штабты башкарган эмес да. Боронов башкарган штабты. Соответственно, Чолпонбаев кеткенден кийин Боронов да кетиш керек болчу. Аны жоопкерчиликке чыгарыш керек. Анткени штабты ошол башкарган. Өкмөттү Абылгазиев башкарган. Ал экөө эмне кетпей калды дагы Чолпонбаевди крайний кылдырып, муну азыр салып берип атат. Берде ошол коронавирустун алдын ала албай калган, ошончо каражат турса дагы, эл карантинде камалып жатса дагы бардыгына макул болду. Каражат келди, эл карантинде камалып жатты. Бүт мүмкүнчүлүк, бүт шарттар түзүлүп берди, бирок өкмөт алдын ала албай калды. Алдын алсаң арзан болот, артын алсаң арман болот. Биз бүгүн арманда калдык. Арманда калдык. Канча деген адамдар набыт болот. Ушул ар бир адамдын өмүрү үчүн, ошолордун өлүмү үчүн өкмөт жоопкерчиликте. Өкмөт жооп бериш керек. Азыркы өкмөттүн бардыгын керек болсо чыккынчылык үчүн кылмыш жоопкерчилигин тартыш керек. Өз элине кылган кыянаттыгы, өз элине кылган чыккынчылыгы, ошол келген каражатты дагы туура эмес пайдалагандыгы үчүн буларды жоопко тартыш керек. Элге эң биринчи, анан элдин эң биринчи бүгүнкү болуп аткан эл эмнеге үчүн өзүнүн жанын өзү сактап калыш керек. Анда өкмөттүн эмне кереги бар? Өкмөттүн эмне кереги бар? Өкмөткө бүт мүмкүнчүлүк берсе, өз элин сактап кала албай калды. Орunu koy berip жиберди. Айтпады эле 26 градуста бул өкмөттүн компетенттүү адамдар аткан. 26 градуста бул күн ысыса өлөт. 36 градуста өлбөй атат го. Эмне үчүн 26 градуста өлөт дедиңер? Эмне үчүн өзүңөр айттыңар өкмөттүн адамдары май айынын ортосунда пик болот, аны басаңдайт деп. Силерге ким айтты? Арстан Алай айтты. Эгер силер Арстан Алайдын сөзүнө ишенип отурган болсоңор, буудай дарыла турган акчага буудай алган болсоңор, анда кеткиле. Анда бардығын жоопкерчиликке караш керек болчу. Бүгүнкү күндө элдин бийликке койгон таламы эң туура. Анткени эл билиш керек, анткени 461 миллион долларды эл төлөйт. Эл төлөй тургандан кийин эл эмнеге кетти акча? Биз жөнүнө төлөй беребизби? Биз билишибиз керек да. Ошол акча кайда кетти? Мүмкүн силер буну акчаны шайлоого даярдап койдуңарбы? Же башка жакка камдап койдуңарбы? Кептин баары ошол атпайбы? Анан кийин биз орууну жеңейик, анан жооп беребиз деген бул жоопкерчиликсиз саясат. Анан кийин сен кантип орууну жеңген күндө дагы канча адамдар кайтыш болуп кеткен, адамдардын өмүрүн кантип кайтарып келесиң? Мейли адамдардын көңүлүн кайтар, өмүрүн кантип кайтарасың? Кайтара албайсың да. Бул деген өкмөттүн жок дегенде бул шалакылыгы бар. Шалакылык боюнча да бул кетиш керек болчу. Өз элинен кечинтип, анан бүгүн мактана турган ишиң жок болгондон кийин актана турган ишиң эле калып турду. Булар азыр бүгүн болсо эл күнөөлүү, анан кийин бул күнөөлүү, тиги күнөөлүү. Чолпонбаев күнөөлүү эмес. Алтай Сейитбеков күнөөлүү эмес. Кептин бардыгы башкарган Абылгазиев менен Бороновду. Каржы полициясы жана козголгон кылмыш ишинин алкагында Бороновду биринчи суракка алыш керек. Абылгазиевди суракка алыш керек. Анан керек болсо бардык ошол тиешеси бар адамдардын бардыгын суракка алыш керек. Ошондо эл ыраазы болот. Анан кийин азыр бир экөөнү кылмышын козгоп коюп, аны штраф салып чыгарып койгон бул баары деле элдин талабын аткарады болбойт да. Эртеби кечпи баары бир деле эл чыгат да сурайт турган күн келет. Анткени каалайбызбы, каалабайсызбы, согуш маалында да мынча адам өлгөн эмес. Анан мына өзгөчө абалды киргизди, карантинди киргизди, элдин баарын үйүнө киргизди, жат деди, жатты, чыкпа деди, чыккан жок. Анан акчанын баары келди. Эмне үчүн бүгүн аяк ушундай болуп келди? Эмне үчүн биз менен эле бирдей Өзбекстандын да бул илдетти алдын жакшы алышты бизге караганда. Аякта набыт болгон адамдардын санан кийин алган каражаттар да аз. Эмне үчүн Кыргызстан эң көп каражат алдык? 47 миллиард алдык. 47 миллиард алдык, бюджетке 30 миллиард деген. Анда 17 миллиард кайка кетти. Эл сурайт, элдин бардыгы азыр келесип эмес, азыр элдин бардыгы мурундай маалыматты толко өкмөттүк эле маалымат каражаттарын алып калган жок. Элдин бардыгы азыр тармактардан алып атат, өкмөт сайтынан келип атат. 47 миллиард сом жардам келип атса, анын мынчасын алган болсоңор, ошол акчалар кайда? Эмне үчүн ИВЛдын жоктугунан канчадан адамдар өлүп кетти? Бул түздөн түз бул кылмыштуу саясат. Өз элин өлүмгө түртүп койгон саясат. Рускел Чинмекич, мисалы буга чейин бир аткан эмнелер коррупцияга шектелип мындай ушундай болсо, мындай кызматтан кетирип жазалап коюшчу да. Эми азыр сиз айтып аткан Боронов менен Абылгазиевдики айтып атасыз күнөөлүү депчи. Бирок булар коррупция эле эмес, элдин баягы өлүмүнө дагы күнөөлүү болуп атат. Эми ошондо булардын жазасы дагы мындай
мындай кызматтан кетип эле калып калабы? Жок, андай болбош керек. Бул жерде моральдык, материалдык жоопкерчиликтердин бардыгы бар. Моральдык жоопкерчилик ал өз элин ушундай кырдаалга алып келген. Экинчи, материалдык жардамдык келген каражаттар туура эмес пайдаланган. Мындайча айтканда, эки жактан тең зыян келди. Анан ушундай адамдарды башынан сылап, эми кечирип койгула деп туруп узатып койгон бул тарых үчүн кечиримсиз болуп калат. Анткени биз унутсак да тарых унутпайт, тарых унутсак дагы арбактар унутпайт. Канча деген адамдар ошол ИВЛ аппарат жогунан больницада жатып кетти. Алардын артында канча деген көз жаш, канча деген жетимдер калды, канча деген жесирлер калды, канча деген ый калды, канча деген айтылбаган муң калды. Анан ошолордун баардыгын унутуп коюп туруп, буларды болсо чекесинен сурап узатып коюп туруп, анан эртең шайлоого барам деп жүрөт да. Буларды керек болсо мен айтып атпаймынбы, буларды жана чыккынчылык, кыянатчылык, кызмат абалында туруп кыянаттык менен кылган эң оор беренелер менен айыпка тартыш керек. Мына ошондо элдин көксөсү суuyт да, ошондо эл да ыраазы болот. Эл азыр бүгүнкү күндө мындай кырдаалда азыр толук айткан жок өзүнүн. Убакыт өтөт. Бул оору басаңдагандан кийин элдин бийлик койгон талабы күчөйт. Бул мыйзамчылыктын көрүнүш. Ал азыр айтып атпайбы? Жок, эл азыр сөөктөрдү жашырат, кыркын өткөрөт, тигинден андан кийин сурап баштайт. Менин бир тууганым моундай оорудан кайтыш болду. Буга мен өкмөткөн эдим. Ар ким өкмөт сактайт. Мен азыр 2,5 миң дарыгер илдетке чалдыкты. Илдеттин алдын ала турган врачтардын илдетке чалдыкканы бул эмне деген? Бул эң жоопкерчиликсиз. Анткени ошол ак халатчандар биринчи ошолорго сиз деп коет, средства индивидуальной защиты. Ошону алып берген эмес да. Анан азыр эми ар кимине 200 миң сомдон төлөп берет дейт да. Азыркы бүгүнкү күндө төлөп бере турган акчасы 250 миллион сом врачтарга. Азыр ушуну да төлөп бере албайт булар. Ушуну да төлөп бербегенге аракет кылышат. Байкуш ак халатчандар ажал менен өмүр менен өлүмдүн ортосунда туруп күрөшүп, өз өмүрлөрүн тобокелге сайышып, оору жуктуруп алса, анан ошолго 200 миң сомду бербей жатпайбы. 200 миң сомду кой, 4 миң сомдук айлыктарын бербей жаттыр. Мына мен ушул жердеги воен антропкадагы врачтар менен күнүгө барып жардам берип атам, ушул тамактарын алып берип, анча-мынча жетишпейин десем. Ушулар айтып атат, 4 миң, 5 миң сом айлык аласыз. Ушуну 2 ай зарлап алаң берди. Анан эмнени күзөт болот беттен? Албетте бул тарыхтагы кыргыздын эгемендиктен берки келаткан эң алгылыксыз, эң акылсыз, алсыз өкмөттүн эң начар иши болду. Буну каалайбызбы, булар мыйзам алдынан жооп бербей коюшу мүмкүн. Бирок тарых алдында, абийир сотунан, акыреттин сотунан булар кутулбайт.